Ассаламу алейкум, достор. Ушундай Kia Carnival обзорда. Ушундай темный свет, мокрый асфальтта көрсөктөлөт. Дискалар комплектация максимальный берка. Signature деген комплектация. Порогтор бар. Люк бар, 2 люк. Ушундай сары салон. Ушундай электронный шток прибора. 2020. Машинанын жалпы абалы боюнча айтсак, оң жагында алдыңкы эшиги крашеный жана арткы эшик менен арткы крылодо кичине шпаклевка бар экен. Бирок машинанын историясы таза. Эч кандай аварияда болгон эмес. Страховой случай болгон текшердик. Ушул крылонун ушул жактары жана могу эшиктин ушул жеринде кичине шпаклевка чыкты. Негизи бул карнивалдарда көп болот ушундай. Себептен узун машина болуп, корейцтер ориентир жок, сүзүп алат ушулардынчы. Кырып алат, же бир нерсени чийип берет. Көп карнивалдарда ушундай ушул жактарында шпаклевка чыгып калат да. Машина өтө жакшы, достор. Пробегин дагы ичин дагы сизге көргөзөйүн. Ушундай атаманский сиденье, артында да ушундай жана эң аягында 3 орундук кичинекей сиденьясы болот. Ушундай камералар да бар, поворотник иштеткенде. Бул ушу максимальный комплектацияда гана болот. Бул жагы шайба, подогрев, обдув баары тең бар. Климат-контроль, камера 360 иштейт. Память сидений дагы бар. Электронный багажник. Өтө жакшы, достор, машина. Ушул жеринде дагы бир ряд бар. Буягында муну көтөрбөй эле болу. Кичинекей балдарды отургузуп алса болот. Машина арзан баада чыгып атат. Балким ошол жана шпаклевкасы болгон үчүн. Кыргызстанда булар мисалы үчүн 46 миң, 47 миң доллар экен. Буну мен астына жазып кетем баасын. Кореяда баасын жана Кыргызстанга чейин канча болорун салыштырып көрсөңүздөр болот. Бир топ арзан чөп.